эң биринчи адам өлтүрүү, эң биринчи зына, эч ким сиздерди балдарыңызды сой дебейт. Ванхар да Алла Таала буйруган, сойгула депчи. Көбүнчө бул курмандыктын өкүм кимдер кылат деген маселеге жеткенде резке бечара болуу лазым. Ушул жерде отургандардын бардыгына курмандык чалуу важип. Бир турганда бири менен экелесе болобу? Кимде ким курмандык сойболон болсо, бул шарты бар болуп турат да. Биз намаз окуган жерге келбей эле койгула дейт. Кимде ким курбан айтта курмандык союмун деген болсо, 2 күн убактыңыздар бар дегеним, ушул 2 күндүн ичинде тырнактарды алып, муруттарды алып, чачтарды кыскарта аласыздар. Куду ажыда жүргөн агаларыбыз эхрамда ушул тыюуларды тыйгандай биз кичине тең элебиз да. Ошолордун ибадатындай болуш үчүн мустахаб, жакшы болот. Албайбыз. Чач албайбыз, тырнак албайбыз. 1-Зул Хиджадан баштап. Андан кийин Курман айт күнү курмандык сойгон эле айтты окуп, андан кийин чачтарды алынып кеңири эхрамдан чыккандай эле болобуз иншалла. Ошого эске алып коюңуздар. Бирок кокус мен ишиме байланыштуу же унутуп калып, же болсо өзүнчө жүдөйм 10 күн тырнакты албай, мурутты албай, жүрө албайм десе, алса эч нерсе болбойт. Ошол чачын алып койгондугу себептүү курмандык кылбай коюу деген маселе жок. Курмандык кыла бересиздер. Болгону бир аз мустахаб деңгээлде соо азыраак болушу мүмкүн, бирок курмандык өтөт. Бирок толук соо алам деген адам ушу чачтарды дагы тырнактарды албай турабыз. Зул Хиджанын башталышында 10 күн соо көбүрөөк болот иншалла. Анан курмандыкты кимдер кылат? Көбүнчө бул курмандыктын өкүм кимдер кылат деген маселеге жеткенде резке бечара болуу лазым. Ушул жерде отургандардын бардыгына курмандык чалуу важип. Ванхар да Алла Таала буйруган, сойгула депчи. Ким важипти кылбаса эмне болот? Анда күнөөкөр болот. Кандай деңгээлде күнөөкөр болот? Пайгамбарыбыз оорураак айткан сөзүн айтабыз. Кимде ким курмандык сойболон болсо, бул шарты бар болуп турат да. Биз намаз окуган жерге келбей эле койгула дейт. Ошол адам келбей эле койсун айт намазын. Айт намазын Кудай кааласа ушул жерде окуйбуз. Ушул жерде келбестен ушундай дүйнө параз болуп сараң болгондор сараңдыгы менен жүрөбүз деп пайгамбарыбыз эскертип атат. Мен эмес, анан аркаман жазып жүрбөңүздөр анан. Имам кебе деди. Кебе дегенге эмне акысы бар деп. Пайгамбарыбыздын акысы бар, мен ошону жеткирип атам. Ким жумотту кылып, бакылды кылып курмандык сойбосо, пайгамбарыбыз сизди кебе деген. Анткени сен диндин өкүмдөрүн сен тоготпой атасыңбы демек, намаз деле сага бир ылайык эмес деген. Ошондуктан курмандыкты азыртан ниет кылабыз. Бүрүсү күндөн баштап чачтарды кыскартпайбыз. Анан сөз түрдө эртең курбан айт экен, кой кымбаттап кеттир, уй кымбаттап кеттир дебестен, азыртан эң банктан которуп, алдыртып даярданыңыздар. Анткени кайрымдуулук кылыш өтө кыйын. Шайтан ошол маалга келген убакта көйгөйлөрдү коркутат. Алла Таала Куранда айткан: "Аш-шайтан яидукумул факр." Шайтан силерди кедейлик менен коркутат депчи. Мына жетпей калат, ол жетпей калат депчи. Ошондуктан шайтандан мурун аракет кылып коебуз. Зарайна курмандыкты алып коебуз, же ала тургандарга акчасын берип коебуз, же болбосо атайын акчаны бөлүп коебуз. Кыскасы курмандык кылабыз. Анан курмандыктын этин эмне кылабыз дегенде, кааласаңыздар баарын өзүңүздөр жеп койсоңуздар ham боло берет. Эң жеңилче. Итак, жейсиздер да эт тура. Бисмиллаху акбар деп союп туруп, эң жумоттор холодильникке майда-майда кылып туруп, тизип коюп, тоңутуп коюп жесеңиз болот. Соо болот. Анткени эң негизги нерсе союлуш керек. Анан толугураак соо алам десеңиз, анда бир бөлүкчөсүн өтө муктаждарды издеп барып берип койсоңуз жакшы болот. Бир бөлүкчөсүн атайын ошол эттин себебинен тууган урукту чакырып, коноктоп, дымдама кыласыздарбы, аш кыласыздарбы, курдак кыласыздарбы, ошентип сыйлаган, анан бир бөлүгүн өзүңүздөр жешиңиздер керек. Бул да муса. Же болбосо
баарын эле муктаждарга таркатып салсаңыздар да боло берет. Анда соо көбүрөөк болот да. Өзү нарак эсептесек деле, бирак эсептесек деле эт жеген элбиз да. Ошого эң эле бакыллы ушул шарият. Эң бакыл болгон адам койду сойсун, же 7 адам биригип уйду сойсун дагы холодильниңиздерге тизип коюңуздар. Сиздер ибадатты аткардыңыздар. Анан иншалла мен өзүмдө кылып, намазды кырын чыгар өзүмдө окуп атам, сооп дагы толук болсун деген болсам да, ичинен бир бөлүкчөсүн өтө муктаж адамдарга бөлүп койсун иншалла. Анан биз городдо жашайбыз. Шайтандын поводдорун айтып бердим да, сиздерди курбандык кылдырбай коюш үчүн. Биз шаарда жашайбыз да, убакыт жок. Жетишпей калдым дегендерге азыртан дайындап койсоңуздар, фонд деген тола. Мен кызматым кылып берейин, союп берейин, муктаждардан табып, видео отчетторунан берем дегендер, мына биздин мечиттен баштап телефондашсаңыздар, Ошто толтура фонддор бар. Ушундай азыр эле которуп койсоңуздар, сиздин атыңыздан союп, сиздин атыңыздан таркатып, аркаңыздан дуаңызды алып барат иншалла. Эч кандай азыркы учурда биз үчүн кыла албай калуу деген оор маселе жок. Бардыгы болгону сиздин ичиңиздеги чечкиндүүлүк, ыхлас, ошол нерсени кылам десеңиздер иншалла шарт бар. Бирок курмандыктын аркасынан алхамдулилля соон кыяматка барганда сүйүнөсүңөр. Бул өзү негизи курмандык башында баланы сойгонго буйруган. Эч ким сиздерди балдарыңызды сой дебейт. Ушунчалык жакшы көргөн нерсени сартта Аллах үчүн деген Аллах Таала жеңилдетип Ибрахим алейхиссаламдын колу менен койго алмаштырып берди. Неге койду сойдуруп атат? Акчаны жакшы көрөсүз. Балаңызды кандай жакшы көрсөңүз ошодон эле бир аз эле, кээде бала чакаңыздан артык жакшы көрүп койсуз акчаңызды. Ошол акчаны сой деген нерсе. Сой алабызбы акчаны? Соебуз. Ушул акчаны эгерде биз иштеген акчаны Аллах жолунда иштете алсак, демек биз акчанын ээсибиз. Эгерде иштете алмасак, биз акчанын кулубуз. Неге дегенде саардан кечке иштеп атпайбызбы? Саардан кечке иштеп, акчанын дүйнөнүн эле кулундайбыз. Бирок саардан кечке иштегенибизди Аллах жолунда иштете алсак, демек биз саардан кечке Аллахка ибадат кылат экенбиз. Ошол курмандык үчүн саардан кечке тер төгүп атам, мен муну Аллахтын жолунда жумшай алам деген сөз болот дагы. Иншалла сиздер акчанын ээсисиздер. Акча сиздерге кул.